По гидроэнергетике мы и раньше строили, и сейчас строим очень в этом направлении. Опыт строительства ГЭС как малых, так и средних и больших имеется. По солнечным станциям по выработке электроэнергии и по ветряным мы сейчас только начинаем действовать. Кийинки жолугушуу Goldwind компаниясы менен болду. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров учурда өлкөдө суу энергетикасы жогорку деңгээлде пайдаланылары тууралуу маалымдап, эми бул тармакка кошумча дүйнө жүзүнө кеңири жайылып жаткан шамал энергетикасын кошууну белгилеп өттү. Компаниянын жетекчиси Уган түзүлө турган келишимдерди колдоорун билдирип, буга карай бул тармакта кызмат алмашууларды жүргүзүүнү кааларын жана да Кыргызстандын кайсыл жерлерине орнотууга болоорун изилдөөнү кошумчалады. Goldwind компаниясы шамал энергиясы үчүн жабдууларды өндүрүштө кулачын кеңири жая алган. Ички кирешеси 553 миллион 483 миң АКШ долларын түзөт.